Özümüzü turgunlardan, özümüzü okugan aka-ukalardan. Өлкөдө пандемиялык абал күн сайын курчуп, ооругандардын саны көбөйүп жаткан учурда Кочкор Ата шаарында 20га чукул эл нааразычылык акциясына чогулду. Анын уюштуруучулары күн мурунтан социалдык тармактардан өлкөнү башкарып жаткан Садыр Жапаровго кайрылуу жолдорун айтышкан. Бирок иш жүзүндө кайрылуу эмес эле жеке бир уч жактардын талаптары айтылды. Бул чогулуштун максатында Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын ишмердүүлүгүн каралоо жана башкармалыктын жетекчисине негизсиз дооматтар айтылып жатты. Чындыкты Садыр Жапаровдон сурап, өзүбүздүн Кочкордо aka-ukalar бар, жакшы Кыргыз нефтисине тургандар бар. İştesin, özümüz şarımızdan çıkan balдар iştesin, önüsün. Kockor Ata, buз гримит. Салам алейкум. Биздин жаштарыбыздын саны аз болуп атат. Мына балдарыбыз, менин 2 балам Россияда жүрөт. Чогулгандардын айрымдары өздөрүнүн жакындарын жана балдарын жумушка киргизе албай жаткандыгын айтса, дагы бирөөлөр жетекчилик кызматтарга Кочкор Аталыктар гана дайындалып иштеши керектигин талап кылды. Кочкор Атабызда Кыргыз-Нефтегаз деген эң чоң кандай десем, оролдуу бир ишкана бар бизде. Борбордук стадиондун алдында чогулгандардын арасында Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчулары дагы катышты. Алардын айтымында, жыйындын уюштуруучулары элди топтоо үчүн жалган маалыматтарды таратышкан. Аталган ишкананын жумушчулары ал жерде айтылган дооматтардын баарын толугу менен четке кагып, шайлоо учурунда эч кандай административдик ресурс пайдаланылбаганын, жумушка орношуу багытында эч кандай тааныш билиштик, тууганчылдык жана кландык система жок экенин, бүгүнкү иш-чара Кыргыз-Нефтегазды атайлап жаман көрсөтүү максатында уюштулганын, анын артында жеке жактардын кызыкчылыктары бар экенин айтты. Кочкоротинцы работают. Кто у кого есть диплом, кто может, заходят и работают. Не надо говорить, если вы не можете сами работать, не надо не вините. Вот сен, иди сюда. Берке. Жоқ, өзүң каерде туылгансың? Сизди сурообузга мен жооп берейин. Мен чаткалдан болом. Көрөлгөм 2 жашка чейин. Анан шерде чоңоюп, окунуп бүтүп, шердикмин. Сиз азыр берде башка нейдиңиз айтылды. Сиз Кочкор Аталыксызбы? Мына, эми карап, эже. Мына Кочкор Аталыксыз. Мен айтып атам. Мен Америкадан болсом дагы Кочкор Атада чоңоюп, шерде өсүп калгам. Урматтуу жекчилдер, биздин Кочкор Атада 17.000 адам жашайт официально. Бул 17.000 ичинде мен ушул жерде төрөлүп, ушул жерге турмушка чыгып, мен ушул жерде жашайм. Местныймын мен. Мен таза кровный местмин. Жарымым аяктан, жарым бияктан эмес. И 17.000 адам болсо, Кыргыз нефтиде 2,5 гана места болсо, 17.000 адамдын баарын ала албайт да, турабы? Жок. Оюм айтпайм да. Уюштуруучулар өндүрүштүк ишкананын кызматкерлери эл алдында сүйлөп жаткан учурда алар өз оюн чогулгандарга толугу менен айтып берүүгө мүмкүнчүлүк бербей, тоскоолдуктарды көрсөтүштү. Ал арада микрофон талашып, эки тарап чырдаша да кетишти. Чогулуштун жүрүшүндө катышуучулар бир пикирге келип, бирдиктүү талаптарды айта алышкан жок. Ал жерде башаламандык орун алып, ар ким өз кызыкчылыктарын жогору коюп, жеке таарынычтарын да айтып жатышты. Белгилүү болгондой, Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчилик орундарына өзүбүздүн адамдар баруусу керек деген мыйзамсыз талаптарды да айтышты. Жыйын соңунда тараптар бир мунасага келе албай тарашты. Мурда иштеп, анан иштен айдалган, жокко тартылган. Бул багытта атылган өндүрүштүк ишкананын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулаймановго кайрылганыбызда, эл алдында модератор болуп жүргөн Абдилмурат Нышанкулов буга чейин 3 жолу соттолгонун, Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомуна 1,250,000 сомдук зыян алып келип, жумуштан айдылганын айтты. Мурда иштеп, анан иштен айдалган, жокко тартылган Нышанкулов Абдилмурат деген аял экөө 120дан ашыгыраак адам чогултуп алып, стадион жанында баягындай кылып адаштырып, туура эмес информацияларды берип, анан ушул биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жазып барабыз деп ушундай кылып тополоң кылып атат. Мен ошоңо айтып коеюн дедим эле, мен ушу Кыргыз-Нефтегазда иштейм, коопсуздук кызматында. Бул Нышанкулов деген 3 жолу мурда соттолуп жокко тартылган, мошенничество менен
хулиганство менен 2 жолу, анан кийин ошо хулиганство кылып атканда милицияларга каршылык көрсөтүп күч колдонгон. Азыр эми 4-чү уголовный делосы азыр тергөөдө болуп атат. Бул жерде жалган жасалма дипломду алып келип туруп адаштырып жетекчилерди 1.250.000 сомдук Кыргызнефтегазга зыян кылган. Ошону азыр төлөгөндөн качып башты айландырып тергөөнү да заблуждение кылып азыр кыйынчылык туудуруп атат. Бирок мен ошо элге кайрылып коеюн дедим эле. Ушунга ошогон провокаторлордун сөзүнө ишенбей. Акыркы жылдары Кыргызнефтегаз ишканасы ийгиликтүү иштеп, вектордук багыт менен өсүп келүүдө. Мунай өндүрүүдөгү экономикалык жана техникалык көрсөткүчтөр буга далил боло алат. Мисалы 2016 жылы 94.000 тонна, 2017 жылы 102.000, 2018 жылы 126.000, 2019 жылы 140.000 тонна чийки мунай өндүрүүгө жетишкен. Ал эми быйылкы 2020 жылдагы пандемиялык каатчылыкка карабай өндүрүштүк ишкана 170.000 тоннанын айланасында мунай өндүрүүнү максат койгон.